Спорт адамдын бир гана кара күчүн эмес, андагы шамдагайлыкты, сезимталдыкты, ошондой эле күжүр менен эмгекти талап кылаары бул талашсыз. Ал эми мырзалардан кем калышпай спорттун таэквондо түрү менен машыккан хиджапчан кыздар менен бүгүн биз талкуу кылабыз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүзгө жалаң гана спортчу кыздар келген. Алар менен убакыттын жүрүшүндө кызыктуу маек курганга аракет кылабыз. Ал эми азыр болсо машыктыруучу жана Кыргызстан, ошондой эле Казакстандын таэквондо боюнча чемпиону Нурайым Уланованы, ошондой эле таэквондо боюнча Кыргызстандын чемпиону Разия Мамашарипованы жана алардын шакирттерин студиябызга чакырып маекти баштайлы. Кош келипсиздер бүгүн биздин студиябызга. Бүгүн биз бир гана өзгөчө кыздар дейли. Өзгөчө мына коомчулукта хиджап кийсе дагы спорттун түрү менен машыккан кыздар азыраак кездешет. Бирок эмнегедир сиздердин топто дейли. Эмнегедир тескерисинче хиджап кийген кыздар көбүрөөк экен да. Мына ушундан улам спорттун эмне себептен ушул таэквондо деген түрүн тандап алдыңыздар? Мен өзүм 15 жашымдан бери кызыгып жүрөм таэквондо боюнча. Башында мен мындай анча деле кызыккан эмесмин. Анан уже биринчи соревнование өткөндөн кийин аябай жагып баштады да. Анан кийин уже жыл сайын победа мындай утуп баштагандан кийин да азарт болуп кетти да. Анан кайра эле дагы деп эле кетип за границу мындай чет өлкөлөргө чыгып келген болчумун. Ошону менен тренер болоюн деп чечтим өзүмө. Мага жакты да аябай, демек кичинекей балдар менен иштегенди да, чоң кыздар менен иштегенди да жакты аябай. Спорттун Жеңил түрлөрү дейбиз го, бар эмеспи? Ал эми таэквондо деген бул өтө эле бир чоң күчтү талап кыла турган бир кандай десем бир аял заты үчүн кооптуураак спорттун түрү десек болот го. Эмнеге бул түрүнө кирип алдыңыздар? Курбум бар болчу. Анын тиги эмеси бөлөсү барып жүргөн болчу. Ошондон кийин мени чакырган, жүрү бир жолу барып көрөлү дедиле. Анан макул деп биринчи жолу барганда аябай жакты эмесичи, тиги физикасы, мындай немелери кантип мушташып аткандары баары жакты да аябай. Анан ошондон кийин уже кеттим да ушу таэквондо боюнча эле. Жакшы, кол чабалар болсун. Келиңиз, Разия. Эркек мүнөздүү кыз катары көрөм да сиздичи. Анан көбүнчө кыздарды спортко алып келгенде же атасы, же апасы спорттун түрү болот да. Түрү менен машыккан адамдар болот да. Ким алып келди сизди бул жолго? Эмне болуп келип калдыңыз? Бул жолго мен өзү кичинекей кезимден 6-классымда танцыга барам деп жүрчүмүн. Бирок ага мен байкелерим каршы болуп, алар бар эми медреседе окуп, анан бул кыз бала эмне кылат ал танцыда деп айткан үчүн, мейли анда танцы болбосо, анда таэквондого барамын дедим. Таэквондо мушташканды үйрөнөмүн дедим. Өзүмө бекем болом дедим. Анткени мен кичинекей кезимде жанагындай ата-энеси жок кыздар мен алдымдан чыгып алып, бетиме чабып уруп кетет эле да. Ошондой ыйлап туруп апама барып айтат болчум да. Көргөзөт эле болчум. Могу кыз мени уруп кетти дейт болчум. Уруп кетти дегенимде апам деп эле коет болчу. Алына барып дагы мындай апам дагы назик, мага окшогон аял болгондуктан болушпайт болчу. Анан мен болсо жок, өзүм эле бир айласын кылсам болбойт деп, мен деле ошо таэквондого катышайын деп таэквондону тандадым. Ал жакта менин байкелерим каршы болушту, алар делечи. Бирок менин атам макул болду. Анткени мен өзү үй бүлөмдөн 4 бала, 1 кызмын. Ошо да айттым да ошо. Бирок байкелерим эч кимиси мындай спортту тандаган эмес. Алар окуу боюнча, медресе боюнча кетишкен. А мен болсо билбейм, эркектердин арасында өскөн үчүнбү спортту тандадым. Анан азыр деле менин атам Азирет кул. Дагы деле сыймыктанып, мен бир туугандарыма мактанып айтып турат. Мен ушу 4 балам спорт менен машыкпаса дагы, ошол кызым Разия спорт менен машыгат, таэквондо менен машыгат. Ушундай орунду алып келди, ушундай жеңиштерге жетишти деп мактанып эле сыймыктанып отурат атамчы. Кол чабалар болсун.
Нурайым кандайдыр бир курбусу аркылуу келип калып, ошол себепчи болду деп атат. Разия болсо кыздардын уруп койгондугунан себепчи болду мага деп атат. Сиздергечи? Саламатчылык. Менде кызыкчылык кичинекей менен эле бар, бирок именно таэквондо эмес, но спортко кызыкчумун да. Негизи атам да спортко жакыныраак, атам себептен да көп таанып, көп кызыкчылыгым күчөгөн да. Анан бул жака окууга тапшырып, бул жака келдим кийин. Разияжаны мурдадан эле көрөт элем мен. Анан менин эме бар. Түркияда бир кыз бар, Алда Короно, таэквондистка. Кумерим да, мында кызыгам да, ошол кызга дагычы. Ошол себептен дагы жагат. Анан негизи кызыкканыман, анан мен биринчи билгем, бирок зал жок экенинчи. Анан билип кийин Разия ушинтип баштаганда анан сразу эле Разия менен сүйлөшүп, мен да барайын ушундай ачайлы деп. Ошондон Сиз да. Саламатчылык. Мен школда жүргөндө вот биздин школабыз криминальный болчу да. Система, не система баары болчу. Көбүнчө старшеклассницалардан таяк жешимин да школда. Анан бир чечимге келдим, бир нерсе менен да машыгышым керек, таяк жеп эле жүрбөй деп. Школда окуп жүргөндө жүрдүм, таэквондого барып. Анан уже школду бүткөндөн кийин хиджаб салынгандан кийин мен уже зал тапкан жокмун да, хиджабтардынчы. Анан уже вот Инстаграмдан Разия эже менен тааныштым. Разия эже зал ачып атам десе, вот жакшы экен деп Разия эжеге жазылдым. Анан кийин таэквондо менен машык алгандан кийин баягы сабап койгон кыздарды өтө алган жоксузбу? Жок, школго бара элекмин, коркуп барган. Окшолор болсун, келиңиз. Эң коркпойм дейбизби, тескерисинче? Кичине мен спорт менен заниматься этчүмүн, бирок үйдө эле бул эже айткандай атам как тренер болчу да. Анан дагы эле бул эже айткандай мен деле криминальный райондо чоңойгонмун да. Бизде аябай кыздар ушундай. Кайсы райондо, Кызыл Аскер эмеспи? Жок, биз эмеден, биз Баткенден болобуз, ошол жакта. Ал жакта да барбы? Ооба. Анан ошо мен өзүмдүн эки бир тууган сиңдилерим таэквондо менен көптөн бери машыгышат. Алар уже мастер спорта болушкандыктан мен аябай кызыгам да ушу таэквондогочу. Анан бирок ушул именно хиджабчан кыздар үчүн жок болгондуктан мага эме болуп атканда таппай аткам. Анан Инстаграмдан вот Разия эже чыгып, ким айткандай. Разия, кыздардын баасын таткан экен. Ким айткандай, асмандан издегенин жерден табылды дегендей, ушундай анан Инстаграмдан көрүп калып эле сразу жазылдым. Кыздарга мен өзүмдү как эркек катары сезчүмүн да ошол кездечи. Эркектер менен урушчу эмес белеңиз? Болгон кичинебизде. Колчолор болсун. Келиңиздер, бул жакка дагы эки коногубуз бар. Мүмкүн болсо микрофонду узатып коюңуздар. Телевизордон ар кандай передачаларды көрүп, спортко кызыгуум пайда болуп, анан спорттун бир түрүн таэквондону тандап алдым. Мен башында анча деле кызыккан эмесмин. Бирок Инстаграмдан Разия эжени көргөндөн кийин мен да ушундай боло аламбы деп өзүмчө ойлонуп, бирок мурдатан бери көрсөм, бирок мен ден соолугума байланыштуу башында келе албай жүргөм. Андан мурда деле залдарга баргым келип жүргөн, бир-эки жолу барып көргөм, бирок ден соолугума байланыштуу эч жакшы не кылган эмесмин. Тренерлер дагы айткан сен болбойт деп. Кийин могу Разия эжеге келгенден кийин билбейм, жакшы эле сезип атам өзүмдү деле. Кыздарды тандап алып атканда башкы машыктыруучу катары кандай принциптерге, кандай талаптарга жооп бериш керек кыздар? Мисалы, ооруп атат атпайбы? Ооручумун, мен залга алчу эмес депчи. Балким мындай оору менен ооругандар болбойт, же болбосо бою мындай болуш керек, же болбосо кандайдыр бир талаптар барбы таэквондого ала турган кыздар? 3 жаштан бери балдар катыша беришет да, 5ке чейин Kids деген программа менен машыгышат. 6 жаштан 65 жашка чейин машыга беришет, эме мындай ар кандай возрастка карабайт, боюна карабайт, баягы эле салмагына эле соревнованияга карашат да, болду гана. Разия, учурда тобуңуздарда канча кыз бар? Жана ачылганда канча болду? Биздин тренировка 7 февралдан башталды. Бирок январь ичинде айтылып башталды, реклама кылып баштадым. Өзү мен башында өзүм эле өзүбүздүн университетте Ататүрктө окуймун. Ататүрктө мен таэквондо менен машыкканымды билген үчүн дзюдого чакырышып, дзюдого катышып бериңиздер. Мындай физкультура сабагында көрөт болчу менин растяжкаларымды, шпагатка отургандарымды, ошолор көрөт эле дагы. Сиз аябай кичинекей болгону аябай мындай тыкан, анан ийилчээк экенсиз деп туруп, мени дзюдого катышуумду сунуш кылды. Мен дзюдого катышып, анан ал жактан катышып жүрүп,
биринчи эле универсиададан биринчи орунду алдым. Анан кийин ошол жакта катышып жүрүп, машыккандарымды сүрөткө киргизип, инстаграмга киргизип жүрсөм, лейлектен баштап көлгө чейин суроолор болуп, барсак болобу, сиздер каяктасыздар, филиалдарыңыздар Ошто барбы деп да сурашты. Дагы бизде бир гана Кыргызстандан эмес, казактар деле менден сурап баштады. Хижаб салынгандардын залы барбы сиздерде депчи, бизде катышсак болобу деп. Ошол учурда мен агайымдан сурадым. Катышкысы келип жатат экен ушундай кыздар, биздин университетке келсе болобу дедим. Десем, жок, бизде болгон өзүбүздүн эле университеттин студенттери келе алат деди. Ошондуктан менин жакын досум бул Нурай болот. Биз экөөбүз бирге 10-класста бирге машыгып калганбыз. Балыкчыдан ошо 10-класста машыгып жүргөндө келген. Анан экөөбүз машыгып калганбыз. Анан ошодон бери доспуз, 10-класстан бери. Анан Нурайга тренерскийди бүтүрүп жатат бул физкультурныйды. Анан буда тренерский сертификаттары бардыгы бар. Анан ошого сунуш кылдым, ушундай кыздар көп дедим. Ал мезгилде 20дан ашык кыз сураган үчүн 20дан ашык кыз бар дедим. Ошого ачалы дедим. Анан макул деди. Бул жагы макул болуп. Учурда канча кыз бар ушунда? Азыр учурда катышып жаткандардан 40 кыз. Ал эми келебиз 1 жумадан кийин, 2 жумадан кийин же марттарда, же сентябрдан баштап кийинчерээк келели дегендерден мага 200дөн ашык кыз жазган да. Көпчүлүгү жолукчандар. Көпчүлүгү жолуксалгандар, күйөөгө чыккандар, алардын байкелери, күйөөлөрү уруксат бербегендиктен башка фитнестерге, башка залдарга барбага уруксат бербегендиктен сиздин залыңызга барсак болобу деп, жалаң кыздар болсо деп. Келиңиз, Алина, сүйлөйсүзбү эми? Эмне болуп келип калдыңыз? Эжем алып келди. Биякабы? Эжең намашкабы? Ооба. Жактыбы, эмнеси жакты? Айтабай. Мушташкан жактыбы? Же кийими жактыбы? Ушташкан жакты. Балдарды уруп койгон жоксузбу? Балдар менен урушкан жоксузбу мектепте? Жок. Сиздерди мисалы, сиз башкы машыктыруучу, анан эми машыктыруучу же болбосо катышуучу дегендерди даражасын биз бир көрүп эмнеден биле алабыз? Форма успехи бирдей эле. Черный поястан, кара курдан баштап уже эме флаг мондай эмелер, кара эмелер менен жасалат да. Даража демек белгур. Ооба, башында биринчи келгендер белый пояс деп коет да, ак поястан башташат. Андан кийин уже эмеси физикасы чоңойгондон кийин сары болот. Анан жашыл, көк, мындай анан кызыл, анан кийин уже кара болот да. Демек сиздики кара. Кара. Кол чабалар болсун. Жакшы. Хиджаб тоскоолдук кылбайт бекен? Кыздардын арасы болгондуктан мындай эркин жүрө берсе болот деген талап барбы? Биз залдын ичинде эркин жүргөндөрү жүрөт, анан бирок башка маалда эгерде эркек кишилер болсо, бизге көрсөтүүгө болбой турган учурлар болсо, жолукча деле болобуз, жүдөбүз. Жашоодо ушул спорттун, таэквондонун кандай бир пайдасы тийип атат? Таэквондо бул бирөө менен мушташууга же бир нерсеге эмес, таэквондо бул самооборона да, өзүн куткарганга же өзүн үчүн да, бул таэквондо только. Демек өзүңүздөр үчүн гана? Да, өзүбүз үчүн бул. Бирөө менен мушташып же андай эмес да, бул өзүбүз үчүн, анан самооборона. Таэквондо эмнеге үйрөтөт жашоодо? Өзүн өзү өнүктүрүү болуп эсептелинет, ошондой нерсе болот. Анан Кайсыл жагынан өнүктүрүү? руханий жактан, физикалык жактан негизинен. Мисалы, башка спорттун түрлөрүнө салыштырмалуу? Көпчүлүк учурда биз эми тээп машыккандыгыбыздыктан көбүнчөсү биздин мышцаларыбызга жардам берет да. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүзгө келген спортчу кыздардын машыгуу учуру туурасында биз атайын тасма даярдаганбыз. Азыр ошого назарыңыздарды бурабыз, андан кийин маекти улантабыз. Кинем. Тора. Направо повернулись.
Легким бегом побежали. Руки перед собой, высокое поднимание бедра. Еще выше. Захлестом. Правым боком пошли. Левым. Геде, правым. Гусиными шагами пошли. Руки за голову. Руки на пояс. Круговые движения головы. Обтяги, передний, задний. Отлично. Выдыхайте. Сейчас следующий удар. С передней ноги обтяги, задней долю. В голову бьем. Чумби. Сидеть. Выдыхаем. Руки держим. 2 удара рукой и долю в голову. Понятно? По очереди делаем. Вперед. Кенем. Масоги, чумби. Приготовились. Сидят. Работаем. По очереди. Жестче, жестче. Ручки держим, ручки держим. Тяги, двигайте долю и 2 удара в прыжке в голову. Понятно? Все, вперед, кинем. Масоги, чумби. Сидят, пошли, обтяги, долю и 2 удара в прыжке. Да. Еще поворачивай рукой. Руки не опускай. Долю, 2 удара, долю. Скорость, скорость, скорость. Аджара, быстрей. Руки не опускай. Не опускай. Еще да, вот так. Тасо. Есо. Ильгоп. Йодор. Так, быстро, да? Все, пора. Майот, построились. Вперед. Все, подошли. Чумби. Не дейт? Бирдемке бул кайсы тилде? Бул негизинде корей тилинде. Бизе таэквондо өзү корейский эмес спорт да, вид спорта. Основатели генерал Чой Хон Хи. Башында эле корейче армияда чарет деген смирно деп коет да. Чумби деген даярдануу, даярмын деген сөз да. Сижак деген уже башталышы да, начинать дегенде уже башташат. Мисалы азыр кактыкы дедиңиз? Корея. Корея эмес Кыргызстандасыңар го, кыргызча машыктырсаңыз болбойбу? Даярдан деп элечи. Жок, болбойт. Анткени үчүн этикет, традиция деп коет да изначально. Мисалы, если башка мамлекеттерге, Аргентина же дагы Лондон уш жерге барып калганда, аякта кыргызча уже айтышпайт да, уже түшүнбөй калышат. Көндүрүш керек, Көндүрүш керек ошондо.
каждый семинардан англичанин, русский, ушун баары тең, корейсче команда берет по-любому. Демек буларга тилди да үйрөтөсүңөр. Ооба, счетун деле онго чейин саналуу. Анан экзамен бергенде аяктан обязательно сурашат да, уже корейче айтышат. Мындай стойканы көрсөт дейт да, корейский язык менен. Анан булар уже түшүнүп калганда сразу туруш керек да. Суроо барбы? Ушул спорттун түрү менен машыгып атып, аялдык назиктикти, аялдык сыфатыңарды жогото алабыз деп коркпойсуңарбы? Азыр менин түсүмдөн көрүп атасызбы? Аялдык сыпатым көрүнүп турганынчы. Назик гана болуп турам. Мени эч ким айтпайт. Мен ушул кичинекей гана анан кийин болуп, арык гана болуп, чыпый алып, сизди эч ким айтпайт экен дейт да, тайквондистка экенинчи. Түскү келбетиң бул алдайт да болгону. Ошондуктан биз түскү келбетибиз жөнгөн, биз аял сыпатыбыз менен гана жүрөбүз. Бирок спорт менен машыгып, биз өзүбүздүн ден соолукту бир аз чындап алабыз да. Бүгүнкү кыз эртеңки эне. Силер эне боло тургандар анан ушинтип чабышып тебишип жүрсө кандай болот? Келечекте биз үй бүлөлүү болобуз, Кудайым буйрса. Ага эч кандай ден соолугубуздун эч кандай зыяны жок. Эне болуунун зыяны жок да. Жок, мисалы силер өзүңөр үчүн үйрөнүп атасыңар да? Ошентип атасыңар да. Эгерде балким Разия же Нурайым мелдештерге чыккыла деп калса кантесиңер? Ар кимисинки балким кээ бирөөнүкү өзү үчүн катышса, жанагындай эле жок мен соревнованияларга чыкпайм деп ошенте турган болсо, ал өзүнүн каалоосу да, өз каалоосунан чыгат да, ушул нерсенин баары. Балким эгерде мисалы аял заты үчүн бул анын коргоочусу, анын жолдошу дейт эмеспи? Балким кереги жоктур айымдарга. Бул менин жашоом, мен өзүм билем. Мен мисалы адам өзүнө жооп берет деп ойлойм. Менин ордума мисалы күйөөм же башка бирөө жооп бере албайт деп ойлойм. Сиздин коргоочуңуз болот атпайбы эми алчы? Сиз мен өзүмдү өзүм билем деп баса бересизби күйөөңүзгө бош бербей? Жок, кандай болбойт. Бул ден соолукка пайда болгондон кийин менин тактап айтылчы, ден соолуктун эмнесине пайда? Монусуна өзгөчө пайда деп. Руханий жана физикалык жактан. Физикалык жактан баардык эле спорттун түрү пайдалуу. Башында любой спортто травма боло берет да, по-любому эле. Өзүм негизинде тайквондодо тули деген программада бар. Тулиден дыхательный, мисалы биз эметип атабызбы, дем алып атпайбызбы? Жасап атканда, удар жасап атканда, ошондон эмеге легкийлерге аябай жакшы болуп калат. Шариятта аял затынын өзгөчө мусулман айымдарынын спортко келүүсүнө кандай каралган? Каршылык жок деп ойлойм. Мен анан угуп деле жүрөм. Спорт бул сүннөт дейт. Спортту биз бирөөнү уруп согуу, мусулман бир тууганыбызга зыян келтирүү үчүн машыкпайбыз бизчи. Биз болгону өзүбүздүн бизге шек келтирбей тургандай, өзүбүз эгер бизге бирөө жаман ислам жөнүндө жаман сөз айта турган болсо, биз сөзүбүзгө тура алып, же бирөөсү биздин динди жамандап бизге физикалык жактан дагы уруп соксо, биз ошол учурда ага уруп согуп, биз деле жооп кайтарганга бул жактан ислам уруксат берет. Мусулман бир денесине залакка келтирген болбойт дейбиз да. Анан бирок машууга, мисалы чечактарга бир чыгып атканда, өкмөр чыкканда залакка тийбейби? Биз көбүнчө өзү үчүн машыккандарга кылганбыз, ачканбыз. Өзүбүз үчүн машыгабыз дегендер. Ал эми өзү каалап мындай соревнованияга чыгам, мелдештерге чыгам дегендерди гана макул, бул өзүңүздүн эркиңиз деп айтабыз да. Сиздердин залдардан ушундай мелдештерге чыгышабы? Биз эми гана ачылгандыктан чыгабыз дегендер да бар, чыкпайбыз дегендер да бар. Өзүбүз үчүн дегендер. Жакшы, Амина, машыгып атканда бир жерлериң оорутуп алган учурлар болбойбу? Болбойт. Жакшы үйрөтөбү? Ооба. Бир жериң ооруп калганда же айтасыңбы? Жок, коркуп айтпай тура бересиңби? Айтпаймын.
Айтпай. Билип айтпайт экен. Келиңиздер. Деги эле ушул спортко келгенде мындай өкүнгөн учурларыңар болгон жокпу? Келгенден кийин эле сразу травма алдым 2 күндөн кийин. У меня менде внутреннее кровотечение болду. Бирок мен бир күн эле тренировканы пропускать этип кайра баштадым да. Анткени мен өзүм цель койгонмун да. Мен черный пояска жетишим керек деп. Эгер мен травма алдым деп эле жата берсем, анда менде эч кандай результат болбойт да. Ошого карабастан деле эми в то время болду бизде кичине, менде кичине эми барбай эле койсомбу, кичине эме кылыпчы. Бирок азыр ал нерсе өттү. Сиздин максат ошондо кара пояска жетишкен да? Ооба. Орозо маалында эмне кыласыздар? Орозо маалында кандай десем, анчалыктуу суу ичкенге чейин анчалыктуу деле биз чарчабайбыз. Чарчасак деле өзүбүздү кармаганга аракет кылабыз да. Анткени орозодо машыксаң деле, машыкпасаң деле по-любому суу ичкиң келе берет. Машыккандан кийин ал суу ичпей деле жүрө беребиз. Жаңыз айтып атпайбы, мен кара пояска жеткенчекте машыгышым керек деп. Балким ал убакка чейин бир турмуш жолуна аттанып калса, балаңды көтөрүп алып деле бара бересиңби соревнованиягабы, эмнеге болсо да. Ушул суроого тагыраак жооп бере кетсең. Же максатыма жетем деп балдарың эришип алып деле жүрө береби жаныңда? Ал жагын дагы буюрса көрөбүз. Бирок мен койгон максатыма жетем буюрса. Мисалы үчүн кайын журтуң кандай карайт ага? Бар да азыркылар үйдө эле отур, сен келинсиң деген учурлар да кездешет. Эми алдын ала сүйлөшүп, бул нерсени чечип алып туруп, андан кийин турмуш курабыз деген ойдомун. Чындыгында оронгон айымдарды ойлошот да, булар үйдө эле отурат, эч нерсе менен иши жок депчи. Бирок өзүнчө бир жака чыкпаса деле, өзүнчө бул машыгуу, спорт менен машыгуу бул сүннөт болгондон кийин өзүнө керектүү учурда машыккан туура эле деп ойлоймун. Жана ушул нерсени сурагым келип атат. Сиздердин алдыда койгон максаттарыңыздар кандай дагы, кандай нерселерди ачам деген ниеттесиздер? Өзүм мындай соревнования дагы эле чыгып жүрөм. Бизде поезддердечи эмелер кетет да, дандар кетет. Биринчи дандан 9 дан бар негизи. Мастерство мындай чоңоюш үчүн данга эме жыл сайын тапшырып туруш керек да. Дагы эле соревнованияда чыгып жүрөм. Вот эртең уже биринчи уже город чыгат да ушул жылда соревнования. Дагы Кыргызстанда республикага чыгам буюрса да Питерге да бармай болдум. Майда уже болот. Ошол менен дагы эле чыга берем да. Тайквондонун 2 түрү болот эмеспи? ИТФ жана ВТФ деп, же силер кайсы түрү менен машыгасыздар? ИТФ менен машыгабыз. ИТФтин бут менен да, кол менен деле иштешет да, ВТФтин жалаң бут менен да иштейт. 98% бут менен кетет. Жакшы, келиңиздер. Дал ушул бүгүнкү биздин конокторго карата дагы бир нече суроолор келген, кошумча жооп алып бергенге биз аракет кылалы. Машыгуу учурунда эгерде сиздердин кыздардын бир жерин кокустатып ала турган болсо, буга ким жооптуу болуш керек? Мындайдан негизи өзү эмени өтүп коюш керек да, медосмотрдычы, врачка барып мындай мага болобу же болбойбу дегенчи, возможно травмалар. Травманы ар бир адам ала берет по-любому. Синяктар да боло берет спортточу. Негизинде тайквондодо мындай эметилбей калат да, катуу кетпейт да травма, как башка вид спортторго карагандачы мындай. Балким колу бутун сындырып же бирдемке кылып кокустат. Мен өткөндө эле көрдүм, бир кыз тебемди алып жыгылып түштү го көз алдыбызда. Ошондой болуп калса. Жок, бул өзүнчө футы, перчатки, защитка колдоруна кийишет. Мен орда жылы уже өзүм да бутумду сындырган болчумун. Анткени үчүн өзүм туура эмес чабып алган болчумун. Кыздарды башында эме туура чабыш үчүн үйрөтүш керек да. Туура эмес чабылса, демек сиздерден жоопкерчилик жок. Жок. Чоң мелдештерге чыкканда жоолукчан чыгуу бир аз кыйынчылыкты алып келбейби? Хиджабка терс сын айткандар болбойбу андай чоң мелдештерде дейт. Жок, мен хиджаб менен мындай жоолуктарында мындай ийнелер менен биз мындай сайып кое турган жерлерибиз бар. Бирок биз ал жерде бул мындай жоолуктар менен чыкпайбыз. Атайын даяр. Азыр эле көрдүңүздөр, биз кийип машыгып жаткан химарды, ал болсо эч нерсесиз жок. Водолазка могул жака тең кылабыз. Химардын ичине киргизип коюп, машыга берсек, эч жерибиз деле көрүнбөй, жакшы эле машыгабыз. Дүйнөдөгү хиджабчан мыкты спортчулардан кимди тааныйсыңар жана баалайсыңар дейт? Мен тааныган тайквондист этет мировой чемпионка ал.
дүйнө жүзү боюнча чемпион кыз. Кубра дагы тааныйм, ал Түркияда. Дал ушундай машыгуу учурундагы же болбосо ушундай бир мелдештерге барып аткандагы бир кызыктуу окуялардан айтып өтсөңөр дейт таеквондо чөйрөсүндө. Бизде негизинен кызыктуу учурларды көбүнчөсүн Разия түзүп берет. Бизге аябай интересный кылып өтөт да. Например, голубузду бул жака алып жүргүлө деп айтат да, анан бизге унутуп калабыз да, унутуп калганда Разия айтат: "Силер соревнование барганда голуңар жөн эле аркага кетип калат, моундай кылып үйрөнгүлө" деп көбүнчөсүн бизди юморго салып үйрөтөт да. Кызыктуу окуялар аябай көп болот. Эмнеге бул жерге алып жүргөн эмнеси? Бул защита да, чтобы биздин челюстка тепкенде сразу эмеден артка жыгылып, ошо бойдон утулуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн биз постоянно защитага алып мондой жүрүшүбүз керек да. Күнүмдүк жашоодо дагы. Күнүмдүк жашоодо эмес, спортко келгенде постоянно ушакка алып жүргөнгө аракет кылабыз. Адат болуш керек экен да, спорт залга киргенде эле дароо монтуп калыш керек экен да. Ошо керек болсо Разия айтат, көчөдө да ушинтип жүргөнгө аракет кылгыла деп. Жакшы. Биздин кичинекейибиз эми канчага чейин машыгат? Келиңизчи өзүнөн сурап көрөлү. Үйүңдөгүлөр барбай эле кой, сабагыңа тоскоол болуп калып атат деген жокпу? Жок. Кандай окуйсуң? Жакшы. Жалаң 5пи? Ооба. Ал мектептен дагы мындай машыгууларга катышып турасыңбы? Жок. Үйгө келгендечи машыгасыңбы? Ооба. Азыр бир аз уялып атса керек. Кыздарга караганда биздин Амина кичинекей кыз болгондуктан бул шпагатка отуруп кыздарга караганда отжиманияны көп кылат. Жакшы кылат бардык жагынычы. Азыр эле сөзгө келгенде бир аз сүрдөнүп атат. Бирок бардык тепкенде дагы чөткө тебет да. Азыр эмеле келип атат, бирок башында эле уже результатты жакшы эле көргөзүп атат. Мүмкүндүгүн көрсөтүшүп, таеквондо менен машыккан кыздар туурасында талкуу кылып жатканбыз. Андыктан бизден алыстабаңыздар, кызыктуу суроолор, жооптордун бардыгы алдыда. Биз азыр атайын баарыбыздын кенжебиз болгон Аминадан бир-эки кандай десек, ыкманы көрөлү. Бир-эки ыкма көргөзүп берсин, балким биздин башкы машыктыруучу менен кошо чыгабы, алдыда, ортодо бир-экисин көргөзөт. Тепкенин болобу? Кол чалуулар болсун. Сонун дагы мындайдан акча кетирсе, тепсеңиз. Терс колуңа тебериң. Бир. Молодец, дагы. Дон этсеңиз, башыга тебиңиз, башка тебиңиз. Кол чалуулар болсун. Отжимание. Кеттик. Кол чалуулар кылып туралы. Ай, кол чалуулар. Сиздерге чоң рахмат. Сиздер биздин биринчи эфир ушул сиздер менен болду. Сиздер болбосоңуздар бизде Кыргызстан эми бир-эки көбүнчөсү көрбөсө деле мындай кандай десем, азыр мени Инстаграмдан аз эле адам көрсө, азыр сиздер менен дагы көп адам жалпы Кыргызстан көрдү деп ишенем. Анан сиздер болбосоңуздар биздин мындай бар экенибизди эч ким билбейт болчу. Сиздерге чоң рахмат. Жана ошондой эле мен атама чоң рахмат. Атам мени колдоп, кубаттап турат. Атама дагы деле ыраазычылыгын билдирип, ата сизди жакшы көрөм, апа сизди жакшы көрөм. Сиздерге чоң рахмат мени колдоп турганыңыздарга. Ошол залды ачышыма дагы атам, апам түркү болуп жардам берди. Бир акыркы суроону бергим келип атат сиздерге. Окуйсуздар, студентсиздер барыңыздар эле. Ошол эле учурда иштешиңиздер да мүмкүн. Жана таеквондо залына келип атасыздар. Диний жактан илим аласыздарбы? Алгандар бар. Каяктан аласыздар, ким алат? Келиңиздер. Алгандарды кошуп айта кетсеңиз болот. Мен медреседе окуйм. Арча Бешик медресесинде окуйм. Башкаларчы? Бул чоң кыз да окуйт. Бул жактагы окуйт, Жакшы.
демек илим дагы диний жагын дагы калтырбайсыздар. экөөнү бирдей алып кетебиз. Көрсөтүүнү жыйынтыктоочу дагы убакыт келип жетти. Андыктан баарыңыздарга ошо эң бир мага жакканы ушундай бир жолукчан кыздардын көптүгү болду. Бул жерде анан жалаң кыздар менен машыккандыгы болду. Анан ошондой эле билдим, башкы машыктыруучу өтө талаптык, күчтүү коерун билдим өткөндө аябай. Ошентсе дагы талап күчтүү болсо мыкты жыйынтыктар чыгат эмеспи. Андыктан кыздар, сиздер сыяктуу дагы алдыда машыгам, мелдештерге катышам деген жолукчан сиңдилер же болбосо эжелер болушу мүмкүн. Аларга үлгү иретинде ошол эле учурда бир жагынан алып караганда баягы жашоодо кыз бала орду үй бүлө экенин да унутпашыбыз керек. Аны дагы эске алып, муну кесип кылып албаш керек. Кыздар, билесиздер, кесип кылып алган адам анда ошонун аркасынан кетип калат дагы, үй бүлө экинчи орунга туруп калат. Аял заты үчүн үй бүлө биринчи орунда экенин унутпашыбыз керек. Андыктан өзүңүздөрдүн ой пикириңиздер менен көрсөтүүнү жыйынтыктап өтүңүздөр. Келиңиздер, мындайынан баштайлы, бул жагынан баштайлы. Ар бир мусулман кыздарды биздин ушундай таэквондо тренировкабызга чакырабыз. Жана кошулушуңуздарга тилектешпиз. Хиджабчан кыздарды чакырабыз, барыңыздарды. Биз бул жерде исламга каршы эч кандай иш кылган жокпуз. Кайрадан келип биз менен жакшы эме кылып, машыгып кетсеңиздер болот. Сиздерге да рахмат чоң чакырганыңыздар үчүн. Рахмат. Келиңиз. Биз менен чогуу машыкканыңыздарга өтө кубанычта болобуз. Жана чакырганыңыздарга да чоң рахмат. Бул жерде коркунучтуу деле нерсе жок. Келиңиздерди каалайбыз. Анан мен тренерим буларга рахмат айтам, эжелерибизге да рахмат айтам. Бизге эмтенде уже көп нерселерди үйрөтүштү. Рахмат буларга. Дагы көп ийгиликтерге жетишебиз деп тилейм. Жакшы. Мен азыр 6-класстан бери машыгамын, бирок буну мен кесип катары алган жокмун. Мен буну хобби катары алып жүрөм. А кесибим болсо, меники азыр прикладная математика, информатиканы окуп жатам. И тилди билемин, түрк тилини, англис тилини. Мен кесибим менен кетем иншаллах, бирок буну хобби катары өзүмдүн стрессимди, жандай капалуу болгон мезгилде стрессиңди спорт менен чыгарып алсаң, өзүңө ден соолугуңа жакшы болот. Эгер сыгылып жаткан болсоң. Анан биздин Дарик Ахунбаева Советский Арабика студиясында азыр ошол жакта болуп жатат. Инстаграмда мага мындай жаман жазгандар да бар, алар колдобогондор да. Мени көрө албагандар деп ойлойм да. Пикирлер айтылып кетет ошол жерде. Мен жоопторуңузду угуп калгам, бирок айтсаңыз. Ал жерде сиздер үйдө эле отура бербейсиздерби деп айтышат. Бирок мындай карап көрсөк, бир гана биз экенбиз да, жол салган, зал ачылган боюнча Кыргызстанда биз окшойбуз деп ойлодум да. Анан бир гана биз ушинтип бир ачып чыкканда Кыргызстанды атыны бүткүл дүйнөгө чыгаралы деп жатсак, бул жерде ушинтип тоскоолдуктар кылбаса, мындай жаман комментарий жазбай, колдоп турса жакшы болот эле. Колдогондор да бар, аларга чоң рахмат. Анан ал жерде мындай адам, бирок биз ал комментарий деп туруп эле ушинтип жазып койду. Болду, мен үйдө отурам кылбайбыз биз эч качан. Биздин максат алдыда. Биз алдыга умтулабыз. Ит үрө берет, кербен жүрө берет. Демек максатыңар багы жолукчан спортчуларды көбөйтөбүз. Аларга мүмкүнчүлүк түздүк. Биз түзгөндөн кийин эми кеңер кесир келип машыгып, уялбай машыксаңыздар болот. Биздин машыгуу залыбызда бир гана жолук салынгандар эмес, жолук салынбаган эжелер да бар. Жолук салбаган эжелер эмне уялбайбы? Алар деле уялат. Эркектердин алдында машыкканы. Ошондуктан биздин залга келип машыга берсе болот аларга дагы. Жакшы, келиңиз. Нурай. Жана силерге рахмат айтам чакырганыңызга бияка. Кыздар мындай Разия айткандай жаман сөздөрдү көп сүйлөй беришкендер да көп. Аларды мындай укпай деле дагы алдыга жүрүшүбүз керек. Кыздар тренировкадагы келип машыктырып дагы Кыргызстан соревнованиясын утуп
Андагы башка чет өлкөгө чыкканда аракет кылабыз. Жакшы. Анда дал ушул убактыңыздарды бөлүп, келип өзүңүздөрдүн эмгектериңиздерди көргөзүп бергениңиздер үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Мына ушундай жагымдуу маектен кийин бүгүнкү көрсөтүүбүздү дагы жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чыйыр, сиздин багыт.